Міне Қырғызстан командасы жеңімпаз атанды. Тактиканы ашатын кез келді ғой. Айтып беріңізші, қалай жеңіске жеттіңіздер? Эми башынан койгон тактикабыз бар болчу. Ар бир аттын өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Ошо мүмкүнчүлүгүнө жараша ишибизди алып келдик. Ошо буйрса Алла буйруптур. Ошо буйруган бүгүн биздин жеңиш бизге буйруган экен. Ошо жеңишке жеттик. Қырғызстан командасы үшін бұл жорық қандай болды? Бул жорук жылдагыдан жогору деңгээлде өттү. Бардык уюштуруучулар жылдан жылга командалар дагы жогору деңгээлде өсүп атыптыр. Жылдагыдан оорураак болдук. Бирок эми аракетибизди кылдык. Балдар, жигиттерибиз, азаматтар өз жумуштарын кылды. Көп нерсе ушу жигиттердин колунда. Ушу жигиттерге ишенип, жигиттер ушу чоң аракеттерин жасап, ошонун натыйжасы ушу ийгилик болду. Кыргыз менен казак биринчиден бир тууганда. Бул жерде мына канча 10 чакты күн өттүк. 10 чакты күнүн ичинде биз жакшылыктын үстүндө, ынтымактын үстүндө эле күндөрдү өткөрдүк. Бирибизге ошо ийгилик каалап, күчтүүсү жеңишин тилеп турдук. Биринчи элүү жүрүп, анан аягында элүү жүргөн. Аттарга да жакшы болот экен. Дорожка жакшы. Буюрса. Сиздин асериңиз калай? Бизге жакшы. Сонда да карапайым экенсиздер, э? Өзүңүз жеңиске жеткениңизге сенбей турсуз ба? Мындай жазында 2 болуп калганбыз да. Мынысында уттук. Сында утабыз деп келген жакшы даярданып. Ниет кылып келгенбиз утабыз деп буюрса. Атым Искендер болот. 2002 окугам. Кички кезден бери ат чаап эле келгенбиз. Жорукка келдик. Көп үйрөнүп чаап келатабыз. Айтканда ошол эле болду. Кай команда менен жорукка катышуу оңой болгон жок. Кайсы мыкты болду? Командалар Кабардиндер болду го же. Эң мыкты солар жакшы жүрдү. Биринчи келдиңиздер. Иә. Бұл башасын сөйлеп. Сирия уялы. Сиз калай? Кіші? Кубалышып турсуз. Иә. Кыйын болду ма? Қиын болды. Аябай қиын болды. Жоқ, 5 күн аябай дайындалғанбыз. Кыргызстан алга!